Айтматов районунун Кайнар айылынын тургуну Тилек Исак уулу биогумус өндүрүүнү интернет айдыгынан кызыгып, атайын буйрутма менен алдырып 5 жыл мурун бага баштаган. 2020 Баткен областынан алып келгенбиз. Салиба Райхан Ибраимова деген эжеден алып келип, ошодон бери багып баштап атабыз. Бунун өзгөчөлүктөрү биогумус органикалык жер семирткич. Жерде болгон элементтер бар экен, калий, натрий дегенчи. Башында ушул жер менен баштагам. Азыр Кудайга шүгүр ушулар тетиги жак бар. Эрте жаста дайындалганда буларчы. Азыр дайын болду. Кийинчерээк буну үстүндө даяр продукцияны алам. Анан кийин кайта тетиги жерде чирип турган эмени алып келип туруп, кыйдап келип туруп, бунун үстүнө таштайбыз. Күтүм өтө көп кереги жок да бугачы. Мисалы, 10 күн 1 жума иштеп койсо буга ушунча жерге. Бир киши 1 жума иштеп койсо, 2 айдын ичинде кайта 10 тонна, 20 тонна биогумус чыгарып берет да. Калифорния сөлжаны көбүнчө мал кыгын, чөп чарды, ашканадан чыккан өсүмдүк калдыктарын жейт. Сөлжан турган аймак дайыма нымдуу болушу шарт. Бул жүннү жапканыбыздын себеби бул жүн нымдуулукту кармайт да, кышында жылуулукту кармап берет. Сөлжанга да аябай ыңгайлуу болот да булчу. Үстүнөн дыш шишүү да болот, аба да кирет. Бунун ичине курт кумурскалар да жүрө алат, жылуу болот. Анан кийин кыштын күнү жаап коебуз, тоңдурбайт. Жайдын күнү нымдуулукту кармап турат. Химиясыз, зыянсыз, табигый шартта жер семирткич өндүрүп чыккан Калифорния сөлжанынын өзгөчөлүгү бат көбөйөт. Бул сөлжанын жумурткалары бул 1 айда 1 жолу жумурткалайт сөлжандар. Бул 18 күн ичинде жумуртка болуп чыгып, 1 айдын ичинде кайта сөлжандарга аралашып, жумуртка болуп, сөлжан болуп иштеп кете берет да. Ал кайта 1 айдын ичинде жумурткалап баштайт ужечи. Аябай тез көбөйөт да буларчы. Ошончолук тез көбөйөт, нымдуулукка жатат. Сөлжан өзү ичке кирип, ошо нымдуу жерге жумурткалайт да. Даяр болгон биогумус электен өткөрүлүп, сатууга даярдалат. Колго жазып алганбыз, интернеттен көрүп туруп, ушундай кылып туруп колго жазып өткөрүп алганбыз. Бул болсо электен өткөн даяр продукция да. Муну гүлгө берсе болот, өсүмдүктөрдүн бардык түрүнө берсе болот. Бүт бардык түрүнө жарай берет. Тилек Исак уулу өсүмдүктүн өсүшүн тездетип, түшүмүн мол кылган биогумустун суюк түрүн да даярдайт. Көбүнчө көчөт өстүргөндөр, гүл саткандар үчүн эң керектүү азык болуп саналат. Мынакей бул жидкий биогумус да. Биогумус дайын болгондон кийин алып келип туруп, ушундай кылып суудан үстүнө тойгузуп коебуз. Анан ушудан саркындысы келип туруп, мондай болуп чыгат. Бул кыргыз гумат, гумин дегендер бар го, литр 1000 сомдон сатылып атпайбы? Ошолордон караганда жакшы деп айтылат да. Азыр көптөр ушундай кылып колдонуп атат. Буну суу менен кошуп берсе болот, өсүмдүктөрдүн бардык түрүнө. Анан кийин дары чачкычка кошуп туруп берсе болот да. Трактор менен фасолдорго чачып берсе болот. Каарманыбыз келечекте өз чарбасын кеңейтүүнү пландап, башка кызыккан адамдарга да багыт берип, биогумус өндүрүүнү үйрөтүүгө даяр. Ал бул тармак айыл жаштары үчүн кирешелүү жана келечектүү иш экенин белгилейт. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.